урматтуу кыргызстандыктар, биздин тарапташтар, эми сыймык күйгөндө эле бар да, чын эле мына 1 айдан бери чындыкты, акыйкатты айтып атсак, биз кайра бизге иш козгоп, улам-уламдан суракка чакырып, ушу 1 айдан бери жүдөп атат. Тирөө текшерүү эле бар жогун. Мына эми биз расмий түрдө кат менен кайрылдык, урматтуу Сооронбай Шариповичке. Биз ушул бийликтен адилеттүүлүктү күтөбүз. Мына ушинтип туруп азыр мына Ак үйдүн астына келип туруп Сооронбай Шариповичке катыбызды таштадык. Ошол катыбызда баарын сурап атабыз. Бизге деген действительно кысым кылып атат. Мына мен 80 жашка жетип калган атамдын, рак оорусу менен ооруган атамдын оокатын текшеребиз деп ошол жакта интерестерин кылып атат. Менде тиякта кашарымды, жылкыларымды ал илгертен бери эле бар болчу. Ал атаман калган нерсе, ошолордун баарына чейин текшерип ит кылып атат. Андан тышкары деген каяктан болбосун ушу Максат Юналиевичтин дагы 12 соток үйүн, анан качып болуп калган атасынын үйүн чоң суройдо. Ошолордун баарын текшерип атат. Ошон үчүн ошондой туура эмес иштер болуп аткан үчүн биз деген ошо Сооронбай Шариповичке ошондой эме менен кайрылып атабыз. Рахмат силерге, эфириңерге чоң рахмат.